Нурлан Насиптин эжеси ырчылыкка атанды. Ырчы Нурлан Насиптин эжеси Элзада Насипбекова жаңы ыр жаздырып, кече туугандарынын тоюнда ырдап чыкты. Көп жыл ойлонуп жүрүп эжеси эми ырдоо чечимине келгендиги тууралуу Ырчы мырза Супер Чекит KG порталына билдирди. Эжем бала кезинен эле мектеп, район аралык музыкалык сынактарга катышып жүргөн. Музыкалык окуу жайга тапшырам деген планы ишке ашпай, башка кесипте окуп калды. Андан кийин турмушка чыкты. Үй бүлөсү менен алек болду. Жолдошу каза болгондон кийин такыр эле ырдабай калган. Эжемдин буулугуп жүргөнүн байкап, атам, апам баш болуп, баарыбыз жаңы ыр жаздырууга көндүрдүк. Өзү да кызыгып, акыркы кезде аябай ырдагысы келип жүргөн. Кече туугандардын тоюнда эжем биринчи жолу жаңы ырын аткарып, сонун комплименттерди укту. Үй бүлөбүз менен эжемдин ырдап баштаганына кубанып жатабыз. Мындай болушун билгенде мурда эле баштасак болмок экен. Күлүп, буйруса эжемдин чыгармачылыгына барлык тараптан колдоо беребиз, дейт Нурлан Насип. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Министр Жаманкулов Урмат Үсенов канча айлык аларын ачыктады. Барына эле белгилүү болгон ырчы Урмат Үсенов кече министрдин кеңешчиси болуп дайындалган. Тагыраак ырчы Маданият жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун кеңешчиси болуп дайындалды. Бирок өкмөт дайындоо боюнча буйрукка азырынча кол коюла элек экен. Министр Азамат Жаманкулов жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде Үсеновдун ал өзүнүн көз карашы бар, компетенттүү адис катары көрөрүн айтып, ошондуктан аны кеңешчи кылууга ниеттенгендигин айтыптыр. Андан сырткары ырчы толук штатка алына тургандыгын билдирип, эмгек кодексине ылайык иш убактысында толугу менен жумушта болоорун кошумчалап, айлыгы 15.130 сомдун түзөрүн ачыктаган. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.